Арбаглы балдар, силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтуумун. Анда сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакта элдик ооз-эки чыгармачылыктын казынасынан элдик ырлар Оп майдан өтөбүз. Сабактын максаты элдик ырлар жөнүндө маалымат алабыз. Оп майда ырынын чыгыш себеби менен таанышабыз. Элдик ырлары өз ичинен бөлүнүшөт балдар. Эмгек ырлары, сүйүү ырлары жана башка топторго бөлүнүшөт балдар. Эмгек ырлары элдик ооз-эки адабияттагы эмгек процессинин жүрүшүндө ырдалуучу лирикалык мүнөздөгү ырлар. Эмгек ырларынын негизги максаты элдин оор эмгегин жеңилдетүү, эмгек куралдарына демөөр берүү, эмгектин натыйжасына карата адамдардын үмүт тилегин чагылдыруу. Эмгек ырлары ооз-эки чыгармачылыктын эң байыркы көрүнүшү. Дыйканчылыкта эмне кылса, же болбосо мал чарбачылыгында эмне менен алектенсе, ошонун айланасында ырлар пайда болгон. Мисалы үчүн түн ичинде короо күзөтүүдө, койлорду күзөтүүдө кыз-келиндердин бекбеке аттуу ыры, жылкыларды күзөтүүдө жылкычылардын ыры шырылдаң, эгин жыйноодо Оп майда сыяктуу ырлар биздин элдердин элдик ырларына кирген. Эмгек ырлары жумуштун түрлөрүнө карай жаралган. Мергенчилик кылуу, кийим бычык тигүү, жаргылчак тартуу, эгин себүү, бастыруу мезгилинде, уй сааганда, жылкы кайтарганда ошол иштердин мүнөзүнө, ритмине карай аткарылган. Эмгек ырларына кыска ыргак, ачык, даана көрүнгөн уйкаш ар кандай кошумча сүрөттөөлөр обондуулук мүнөздүү болуп, көбүнчө жамаатташкан мүнөздө аткарылган. Мисалы үчүн көпчүлүк катышканда алырга. Байыркы кыргыздар мал чарбачылык менен бирге жер айдашып, эгин себишип, дыйканчылык менен да алектенишкен. Алар таманакы маңдай терлерин ырга кошушкан. Алсак кыргыздардын жерге, түшүмгө болгон мамилеси эгин сепкенде, эгин бышып турганда Оп майда аттуу ырларында баяндалган. Баба дыйканчылык менен да кара терин төгүшкөн. Андай албан ак эмгекти ырга кошкон. Алар жер айдашып өрөн себишкен, эгин сепкенде жайкала баш алганда, эгин бышканда деген ырлары, бышкан түшүмдү жыйноого карата эгин оргондо деген ырлары, чабылган эгинди бастырганда Оп майда аттуу ырларын чыгарышкан. Мына биздин эсибизде ошол Оп майдары бүгүнгүгө чейин ошол түрдүү огондор менен сакталып келет. Алардын ичинен Оп майда ыры калк арасына кеңири тараган. Ал көзүндө эгинди кырманда бастырып жаткан мезгилде ырдалган. Ырда түшүмдүн мол алынышы, ага жараша топондордун көп алынаары, жайлы жайлай даалы күйгүзүп, баккан эгинди кар алдына калтырбай, ысырап кылбай, эртелеп жыйнап алуу максаты ырдалган. Ошону менен кошо бизде бийленип жүргөн кара жорго бии да кошо бийленген. Ошол ырдын ыргагы менен. Байыркы убакта эгинди уй, өгүз, ат менен бастырып алышкан. Ал үчүн эгин чачылган кырмандын ортосуна чоң жыгач мамы орнотулуп, ага өгүздү же уйларды катарга тизип байлаган. Айдаган убакта байланган жип айланып турган. Дал ошол жип байланып турган жыгач мамы түрк урууларында Оп деп аталган. Бир эле мезгилде Оп чап деген маанини түшүндүрүшкөн. Байыркы Оп майданын өзүнө таандык эмгек ритми ачык айкалыштырылган, жандуу, жайдары мүнөздөгү сабатмалуу огондо ырдалган. Ырда аллитерация үстөмдүк кылып, анын уккулуктуулугун, обондуулугун арттырган. Темин басууда Оп майданы ырдагандар рахат алышкан. Бул ырды бүгүнкү күнгө чейин ырдап келет. Мисалы үчүн Курал Чокоевдин Жакшынакай обонуна салынган ыр бар экен. Ошону менен кошо Элес тобунун Жакшынакай ыры кайра жаңыртылып,
улам жаңы ыргактар менен байытылып, улам жаңы үндөрү менен өзгөчөлөнүп берилип атат. Азыр сиздердин назарыңыздарга Элес тобунун аткаруусунда Оп майда аттуу элдик ырды угуп көрөлүк. Майда, майда, майдалай барсаң, жаныңа пайда. Орой, орой, майда, майда, майдалай барсаң, жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, орот болсын. О, майда, басқаның майда, орот болсын. О, майда, кырча, кырча, басқаның майда, кырман толсын. О, майда, кырча, кырча, басқаның майда, кырман толсын. О, майда, оподору, сизге пайда, эгиндери, бизге пайда. Оподору, сизге пайда, эгиндери, бизге пайда. Майда, майда, майда. Майда, майда, майдалай барсаң, жаныңа пайда. Орой, орой, майда, майда, майдалай барсаң, жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, орот болсын. О, майда, басқаның майда, орот болсын. О, майда, кырча, кырча, басқаның майда, кырман болсын. О, майда, кырча, кырча, басқаның майда, кырман болсын. О, майда, оподору, сизге пайда, эгиндери, бизге пайда. 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 Майда, майда, майда. Майда, майда, майда. Майда, майда, майда. Майда, майда, майда. Оподору, сизге пайда, эгиндери, бизге пайда. 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 Майда, майда, майда. Көрдүңөр балдар, мына ушул сыяктуу ырларды ар бир ырчы же болбосо ар бир ырчылар тобу өзүнүн чыгармачылык кереметине жараша байытып турушат. Бүгүнкү күндөгү Оп майда ыры дагы өзгөчөлөнүп, ар түрдүү ыргакты өзүнүн боюна камтып, бүгүнкү күндө дагы ырдалып келет. Демек, биз ырдагы чыгармачылык менен жараларын түшүнүшүбүз керек экен балдар. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт аякталды. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.